Армаңыздар урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейтек Качынбай кайрадан улус төр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын алып чыгып отурам. Бүгүнкү талкууда бүгүнкү тема мурда улантып келип жүргөн 5 парадигма. Мамлекет куруу, улус куруу, улут куруу, демократизация, экономикалык өнүгүү жана ички саясаттын уланысы катары жүргөн тышкы саясат деген 5 парадигманы тагыраак айта турган болсок, анын ичинен улут куруу маселесине токтолуп ал жөнүндө талкуу кылмакпыз. Бирок улут куруу дегенде улуттун улутту куруу механизмдери, аны жөнүндөгү полиси саясаттын түрү кеңири болушу мүмкүн. Бирок анын ичинен биз тил аркылуу кантип улут курсак болот, ошол улут куруучу механизмдердин бири катары талкуулалы деп отурабыз. Бүгүнкү конокто бизде Манас университетинин профессору Рахат Аскар айым келип отурат. Кош келипсиз. Рахмат, арбаңыз. Эми азыр мен бир аз тааныштырып кеттим. Мындан ары негизи кайсы темаларды эмне жөнүндө талкуу кылсак деп кыскачараак сизди ошо кириш сөзгө киргизип кетейин турган болсом, негизинен мен өзүмдүн ишенимимде бул Кыргыз Республикасында жашаган баардык атууларды өздөрүн кыргызмын деп санап, өздөрүн кыргыз атуулумун деп эсептете турган, мындайча айтканда баягы буну nation state деп коет. Nation state'тин баягы национальное государство, улуттук мамлекетти курууда биз ушундай улутту баарын тең кыргыз деп атай турган улутту курсак деп ойлонуп жүрөм да. Бирок ошол куруунун ар түрдүү механизм жолдору бар. Бирок ошонун ичинен дагы бир эффективдүү механизмдердин жолу бул кыргыз тили аркылуу деп ойлойм да. Кыргыз тилин бүткүл мамлекеттик секторго таркатып, баардык мамлекеттик кызматкерлерди кыргыз тилинде сүйлөтүп, анан баардык Кыргыз Республикасында жашаган баардык этностор аралык тили катары бүгүн биз ошо кыргыз тилди жайылтуу аркылуу ошо бириктирсек, интегратор кылсак деген мисалы болобу деп өзүм ишенип ойлоп жүрөм да. Ушул жаатта талкуу кылсак деп ойлоп атам. Эми бирок ошол эле учурда бул реалдуулук башка да. Биздеги бүгүнкү күндөгү баягы identity маселеси, бул идентичность деп жүрөбүз го, ар түрлүү болуп атат да. Бизде бүгүнкү күнгө чейин керек болсо могу терминдердин, түшүнүктөрдүн орток бир мүмкүнчүлүгү жок да. Мисалы Советтер Союзунда биз нация деп, биз этносту айткан учурубуз өтө көп да. Национальность деп айтабыз. Ал эми бүгүнкү күндө заманбап мамлекеттердин баардыгында дүйнө жүзүндө национальность же болбосо нация деп бүгүн атуулукту түшүнүп атат. Мисалы дегенде Kyrgyz nation дей турган болсок, кыргыз нациясы дей турган болсок, бүгүн биз Манасты айтып жүргөн, комузду черткен кыргыз этносу гана эмес, жалпы Кыргыз Республикасында кыргыз паспортун алып жүргөн баардык атууларды биригип биз кыргыз нациясы деп түшүнүшүбүз керек да, мисалычы. Ушул багытта талкуу кылсак деп атам. Биринчи суроом, мисалы сиздин оюңузча ушул интегратор катары биздин кыргыз тилибиз өзүнүн ролун аткара алабы? Канчалык мүмкүнчүлүгү бар деп ойлоп атасыз? Эми бардык эле дүйнөдөгү тилдер катары кыргыз тилинин дагы өзүнүн тарыхы бар, байлыгы бар. Өзүнүн тарыхый баягы өнүгүү процессинде сөз жасоо, жаңы маанилерди камтуу, жаңы түшүнүктөрдү атоо мүмкүнчүлүктөрү бар, потенциалы бар, каражаттары жетиштүү. Анан кийин албетте эгер тилибиз өнүксө, азыркы учурда заманбап түшүнүктөрдү, жаңы технологиянын өнүккөн жетишкендиктеринин баарын жаңы атап, мындайча айтканда кыргызчалаштырып, аларды жалаң эле кыргызчалаштырып эле сөздүккө жыйып эле баягы текчеге тизип койбой, аларды колдонуп биринчиден, анан жайылтып, анан ошол эле учурда күнүмдүк турмушта, коомдук турмушубузда колдонуп, бири-бирибиз менен болгон карым-катышта колдоно турган болсок, албетте кыргыз тилинин өзүнүн толук потенциалы, мүмкүнчүлүгү бар деп эсептейм жана ишенем. Анан
Эми кыргыз тили бул учурда жана жогоруда айтып кеткендей эле өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүнө байланыштуу бул жанагы руханий баалуулуктарды дагы, илим менен техникалык жетишкендиктерди дагы, жана башка эл аралык карым катнаштагы түшүнүктөрдү дагы атап берүү, алардын түшүнүктөрүнүн атын атап берүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Эмне үчүн болбосун? Болгону буга аракет кылып, биз өзүбүз колдонуп, буга жигердүү баарыбыз жапа-тырмак киришишибиз керек да. Бул менин оюмча, мен буга толук ишенем, кыргыз тилинин мүмкүнчүлүгүнө толук ишенем. Жанагындай өзүңүз билесиз, мисалы биздин оозеки чыгармачылыгыбыз, көркөм чыгармачылыгыбыз, тарыхыбыз эмне деген гана философиялык түшүнүктөрдү, эмне деген гана аталыштарды ичине камтыганда, мындай ал жерде ар кандай мындай жанагы кат-кат болуп жаткан ген байлыктар сыяктуу эле кат-кат бир катмарлар жатат да. Болгону биз ага маани бербей, бир үстүртөн мамиле кылып, биз улам жаңы жалтыраган нерселердин артынан кубалап, улам мындайча айтканда современный деген түшүнүктөрдүн артынан кубалап, ошентип баягы өзүбүздүн бир тилибиздин мүмкүнчүлүктөрүнө көп маани бербей аткандайбыз да көпчүлүк учурдачы. Ошол эми мен ишенем, албетте, сөзсүз. Кыргыз тилинин мүмкүнчүлүгү бар. Мүмкүнчүлүгү бар, толук бар. Ооба. Мен буга ишенем. Мен негизи мындай тагыраак айта турган болсом, эми кыргыз тилин бул жалпы этностор аралык тил катары колдонуп кетүү үчүн негизинен бул дүйнөлүк практикада бар экен. Мисалы Жапанда же Америкада TOEFL деген, мисалы чет элдиктер үчүн атайын сынак системасы бар. Ошондой эле нерсе жапон тилинде бар. Бирок негизинен Америка менен Жапан бул чет өлкөдөн келген кишилер үчүн ошол сынакты колдонот да. Себеби дегенде өз өлкөсүнүн атуулдары баары тең, же жапанча же инглисче билет. Бул өздөрүнүн атуулдарынан өздөрүнүн улуттук тилин талап кылуу ал үчүн абсурд, бул күлкүлүү нерсе да. Бул айтпаса деле сүйлөй ала турган нерсе. Бирок тилекке каршы кыргыз атуулдарынын бүгүн мен канча экенин билбейм, бирок эгер могу кыргыз этносунан сырткары дагы бүгүн мисалы бизде 28% башка этностор турат. Анын ичинен кыргыздардын дагы ошо 72% кыргыз этносунун да баардыгы эле мындай кыйратып бүгүн кыргыз тилин билбейт деп ойлойбуз. Эми мейли айтып көрөлү, мындай копол орой мамиле менен айтса турган болсок, мейли 35% кыргыз калкынын бүгүн кыргызча билбейт дейли. Бул деген нерсе бул өлкөнүн атуулдары ушул өлкөнүн тилин, мамлекеттик тилин билбей атат деген нерсе бул абсурд нерсе негизи. Бирок бул тилекке каршы реалдуулук. Реалдуу чындык. Бул Советтер Союзунан калган калдык. Эми буну биз ошо бойдон кабыл алышыбыз керек. Бирок ошону жеңүү үчүн баардык улуттарды, этносторду бир биздиктүү тил менен сүйлөтүп, баарыбызды тең бир кыргыз атуулу деш үчүн оюмча ошол кыргыз тилинин TOEFL модели керекпи деп ойлойм да. Мен билгенден бүгүн ошо модель катары кыргыз тест деген колдонулуп жүрөт. Бүгүн кыргыз тест кайсы деңгээлдерде, кимдер үчүн колдонулуп атат? Ошол жөнүндө бир аз айтып берсеңиз. Ооба, кыргыз тест эми өзүңүз билесиз, бул биздин мыйзамда, кыргыз тили жөнүндөгү мыйзамда жазылган, баягы мамлекеттик чиновниктер, эл менен иштеген баягы кызматтагы адамдар, президент, жогорку кеңештин жетекчиси, жогорку соттогу атайын баягы кызматкерлер, жетекчилери, булар сөзсүз кыргыз тилин билиш керек деген талап бар. Ал жерде бадырайып жазылып турат. Анан кийин баягы жана сиз айтып атпайсызбы, 35% баягы кыргызча билбейт деп эсептейли депчи. Анан эмнегедир биз ушул орус тилин колдонгондугубуз ушул Бишкектин эле бир бөлүгүндө, бир бурчунда жашаган Бишкектин эле канча бир пайызы үчүн эле ошол орус тилин колдонууга өзүбүздү мажбурлап аткандай сезилет да магачы. Анткени Бишкектин тышында өзүңүз билесиз, кыргызча эле сүйлөшөт, кыргызча эле пикир алат, арызды деле кыргызча жазат, айыл өкмөттөрүндө деле баягы кыргызча иш кагаздарын жүргүзүлүү тенденциясы башталды. Анан кийин ошолорду биз мына Бишкектин жанагы кичинекей бир бөлүгү үчүн же болбосо башка улуттагы, мисалы башка периферияда жашаган, айылдарда жашаган башка улуттун өкүлдөрү деле бизге келгенде, мисалы мен өзүм окутуучу катары иштеп атканда, Жалал Абадтан келген же Оштон келген студенттер деле жакшынакай эле кыргызча сүйлөп келишет да, түшүнүп келишет. Анткени ал жердеги чөйрө ошол кыргызча, ал жердеги кыргыздар өзлөрү кыргызча сүйлөп атып, бир орус үчүн же бир башка улуттун өкүлү үчүн ошонун тилинде
сүйлөбөстөн кыргызча эле пикир алышып атып, аларга мындай кыргыз тилин жуктуруп койгон да, сиңирип койгон. Анан ошол эми жанагы кыргыз тест боюнча айтайын дегеним, кыргыз тест ошо жана чиновниктерге же болбосо мисалы азыркы министрликтерде иштеген ар кандай кызматкерлерге атайын жүргүзүлгөн курстардын жыйынтыгы катары өткөрүлүп жүрөт биринчиден. Экинчиден жанагы президенттик талапкерлер үчүн атайын сынактар да колдонулуп жүрөт. Бул тесттин дагы өзүнүн жанагы бөлүктөрү бар: окуп түшүнүү, угуп түшүнүү, сүйлөө жана жазуу деген. Эми бул кыргыз тест дагы биздин дагы бардык эле өлкөбүздүн бардык тармактарында эле бул тест түзүү жана кыргыз тилин окутуу методикасы, өнүктүрүү тармагы дагы өзүнүн өнүгүү стадиясында да. Азыр ошо башталышында, мындан бир нече жыл мурда абал мындан да жаман болчу. Эми азыр Кудайга шүгүр мындай пайдубалы түзүлө баштады деп толук айта алам да. Жанагы чет өлкө азыр эми Кудайга шүгүр филологдор дагы орусча билишет, англисче билгендери дагы бар, немисче билген кыргыз тилчи мугалимдер менен дагы жакындан таанышмын. Алар ошол жанагы чет өлкөлүк адабияттарды, тесттердин үлгүлөрү менен таанышып отуруп, коңшу өлкөлөрдүн тажрыйбалары менен таанышып отуруп, ошол биздин кыргыз тилинин тестин дагы ошондой жанагы дүйнөлүк европалык стандарт деп коебуз го, А1, А2, Б1, Б2, анан С деп ошентип кетет го. Ошого ылайыкташтырып, ошолордун принциптерин иштеп чыгып, бир стандартка келтирүүгө аракет кылып коюшту да. Бул боюнча мисалы мамлекеттик тил комиссиясында ошол жанагы чиновниктерди, мамлекеттик кызматкерлерди, муниципалдык кызматкерлерди кыргыз тилин окутуу боюнча атайын китептер даярдалып, ошо жана деңгээлдер боюнчачы даярдалып дагы чыгарылды. Анан ошол курстарга жазылып, ар бир курс менимче 4 айдан 5 айдан 6 айга чейин окутулат. Анан ошол курстардын жыйынтыгында жанагы сиз айткан кыргыз тесттин ошол тесттердин жыйнактары колдоруна берилип, таратылып, атайын сынактан өткөрүлүп, анан ошого жараша кандайдыр бир жанагы шыктандыруучу кызматка көтөрүлөбү же бир сертификат алышат, же дагы сыйлыктарга ээ болуша, ушундай өзүнүн механизмдери бар да. Ошол. Мыйзам боюнча мисалы 2018 жылдан баштап мам кызматта бул кыргыз тест колдонулуш керек экен да. Мындайча айтканда, азыр мына сентябрь бүтүп октябрь айы болсо, ноябрь, декабрь 2 ай калды. Мына 2 айдан кийин январдан баштап бул реалдуу. Мен мисалы карап, бул жөнүндө кабар жок да, мисалычы азыр мындай масс медиа бардыгы шайлоо менен алекпи же билбейм. Оюмча мүмкүн буну кыргыз тесттин үстүнөн иштеп аткандардан дагы мүмкүн кийинки талкууларда оюмча буну деталдарын мүмкүн мамлекеттик тил комиссиясы бар го, мисалы мүмкүн алардын да кызматкерлерин чакырып эмдигиде мүмкүн деталдуураак талкуу кылып атырбыз. Ошентсе дагы эми негизинен бул кыргыз тесттин контенти жөнүндө сөз кылалы деп ойлоп атам да. Мен билем, мисалы биздин ушуга чейин мисалы биз мектептерде кыргыз тилде окуганда негизинен бул зататооч, бул ататооч, синтаксис, грамматика деп ушуларды өтөт эле. Чынын айтайын, толук түшүнө берчү эмесмин менчи. Абдан кыйын болчу. Андан көрө адабияты кызыгыраак болчу, окуяларды айтып берип, мындай жок дегенде бир нерсени элестетип, сюжет тили кызык болчу. Ал эми бу жаттамай, бу адамды чарчатып, абдан кайра мындай бир көңүлүңдү оорутуп ушундай болчу да. Бирок мен ошол учурда кийин бүткөндөн кийин көп тилдерди окуганга муктаж болуп калдым, мажбур болдум кесибиме байланыштуу. Кытай тилди, корей тилди, жапон тили, инглиз тилди окудум. Бирок булардын тил үйрөтүү ыкмасы биздин кыргыз тил үйрөтүү ыкмасына караганда бир топ башкача болот экен. Мындай негизинен мен жапон тилди окуп атып, ушу күнгө чейин могу этиш болот, муну зататооч болот деп эч үйрөткөн жок да эч ким, мугалим. Биз бирок эмнегедир өзүнөн өзү бирок тилди абдан жакшы өздөштүрдүк. Анан көрсө, анын сырын дейинби, TOEFL-га окшош да, мисалы жапон тилде норёк кишкен деп коет, Кытайда HSK калшы дейт. Корей тилинде да бар ошого эле окшогон. Ал жерде ошо азыр сиз айтып кеткендей, жазуу өзүнчө, угуу өзүнчө, көрүү өзүнчө,
ал жерде жазуу дагы бар да. Бүгүн кыргыз тили, мисалы сиз университеттерде сабак берип атасыз. Кыргыз тилин кандай методика менен бүгүн үйрөтүп атасыздар? Окшогон параллелдер, окшоштуктар барбы бүгүн? Ооба, жакшы маселени козгодуңуз. Бирок бул маселе боюнча өзүмдүн оюмду айтуудан мурда жанагы канчалык даражада кыргыз тилин колдонуу реалдуубу деп мындай бир күмөн санап кетпедиңизби? Ошого мен өзүмдүн оюмду билдирип койсом деп ойлойм. Эгер биз кааласак бул толук реалдуу деп ойлойм. Анткени мисалы азыр мындай тенденция бар. Бул албетте көпчүлүккө билинбейт, бул гезит беттеринде жарыяланбайт, кабарларда айтылбайт. Бирок азыр көп баягы кызматтарда турган, мен канча замминистрди билем, жанталашып өзү баягы мугалимдерди чакырып кыргызча үйрөнүп, окуп аткан, убактысын бөлүп, чөнтөгүнөн акча төлөп окуп аткан адамдарды билем да. Анан албетте баягы мынчанчы жылдан баштап баардыгы толук кыргыз тилинде болсун деп баягы чечкиндүү түрдө кадам таштасак, бул реалдуу ишке аша турган нерсе. Эми башында сөзсүз түрдө буга баягы каршылык көрөбүз. Ушуга чейин ушунча жыл бою кыргызчага маани бербегендер дагы деле маани бербейм, анткени эмне кереги бармы, расмий тил турбайбы, расмий тилде деле мен өзүмдүн оюмду айтып ишимди жүргүзө берем деп өзүнүн укугун коргогондор сөзсүз чыгат. Анан бирок бул албетте мезгилдин иши деп ойлойм. Бара-бара баардыгы ошол биздин мамлекеттин күчтүү жанагы эрки болсо, ошого баш ийүүгө мажбур болот деп ойлойм да, баягы турмуштук муктаждыктардан уламчы. Анан экинчи маселеңиз боюнча бул жанагы методика маселеси. Азыр ооба, кыргыз тилин тил катары үйрөтүү, чет тил катары үйрөтүү же болбосо экинчи тил катары үйрөтүү маселеси азыр аябай эле курч турат. Бирок жана айтып атпаймынбы, кыргыз тилчилер, кыргыз тилин үйрөтүүчүлөр баягы мурдагы эле Советтер Союзунун методикасы менен калып эле бир жерде эле айланып тегеренип жүргөн жок да. Кудайга шүгүр, азыр бир тепкичке болсо дагы көтөрүлүп калды. Алар жанагы тесттердин мындай түрү бар экен, окутуунун мындай методикасы бар экен деп жаңы изденүүнүн ичинде да азырчы мектептерде кыргыз тилин окутуу боюнча мен бир долбоорго катыштым эле. Бул биздин министерство, билим берүү министрлигинин алкагында жүргүзүлгөн бир долбоор. Бул долбоор азыр деле улантылып жатат. Куррикулум, жаңы ыкманы киргизүү, ооба, ошол боюнча жаңы китептер жазылган. Ал жерде жанагы сиз айткандай жаттатуу, эрежени жаттатуу эмес, грамматиканы жаттатуу эмес, колдоно билүү, коммуникация, байланыш түзө билүү, жанагы өз оюн айта билүү, же болбосо ойлондурууга түртө турган бир методиканын негизинде көнүгүүлөр иштелип, тексттер түзүлүп, ошондой окуу куралдары жазылган. Менимче 5-класстан 11-класска чейин болсо керек эле, эгер унутпасам. Алар Кыргызстандын менимче түштүк тарапта Оштун бир нече мектебинде, анан бул Ошто, Жалал Абадта, Таласта, анан Бишкектин бир нече мектебинде ошолор баягы апробацияланып жаткан да. Анан натыйжада азыр этаптагы тесттен өтүп атат, сынак, мындай текшерилип көрүлүп атат. Текшерилип көрүлүп атат ошол окуу китептеричи. Анан алардын азыркы абалын, натыйжасын билбейм, анткени мен ал долбоордон бир аз алыстап кеттим. Бирок ошондой жылыштар бар. Анан эми азыр жанагы сиз айткандай этишти, зататошту жаттатуунун керексиз экендигин, натыйжасыз экендигин баардыгы түшүнүп калышты да. Жок, бул мага керек. Тил болсо башка эле, филолог, лингвист болсо анда керек. Ооба, алар болсо керек, сөзсүз түрдө. Баягы илим пост катары алар билиш керек. Академикалык. Баардыгы ооба. Анан азыр тил курстарына келгендер дагы, кыргыз тил курсуна келгендер дагы, үйрөнөм дегендер дагы өзлөрү дагы талап кылып калышты. Мугалим баягы эрежени түшүндүрө баштаганда бул мага кереги жок деп кааласа мугалимди ошол жолго салып коет. Анан мугалимдер дагы жана сиз айткандай. Анан эми бул боюнча кыргыз тилин окутуу, үйрөтүү боюнча өзүңүздөр билесиздер, угуп жүрсөңүздөр керек. Америка университетинде, Славян университетинде, Кыргыз-Түрк Манас университетинде, биздин университетте жакшы китептер бар. Анан ал китептерди минтип карап көрсөң, ошол жанагы сиз айткан методиканын негизинде жазылган китептер да. Бардыгычы ошо окуу, угуу, жазуу, баягы коммуникациялык көнүгүүлөр, ошолордун баарын ошол китептерден көрүүгө болот. Эми албетте бул башталыш, мындан ары өнүктүрүш керек, дагы издениш керек.
анан баардыгы эле бир учурда боло калбайт экен. Жана сиз жапондор менен Американы мисал кылып келтирбедиңизби? Жапон өлкөсү баягы башынан эле дүйнөгө ачык болуп келген. Биз болсо мына жабык бир мамлекет катары ачылганыбызга 20 жыл болду. Анын канча бир жылындагы баягы элеңдеп эмне экенибизди, кайда экенибизди билбей, түшүнбөй өткөрүп жибердик. Анан эми дүйнөгө ачылып, эми дүйнөлүк баягы тажрыйбаларды кабыл алып, сиңирүү процесси башталды деп айта алам да. Мен буга ишенем. Келечек буюрса жакшы эле болот. Могу сөзүңүздү азыр эстеп кеттим. Тиги Элери Бичикчи деген бир публицист жигит бар, ал айтып атат, эмнеге кыргыз тилин биз сөзсүз орус тилинен грамматикалык баягы нугуна салып, баягы падеждер менен эмне үчүн биз ошентип эле окушубуз керек, башкача мүмкүнчүлүгү жокпу деп абдан шектенип, мисалы кыргыз тилин чектеп койгон деп мындай бир өзүнчө мындай шектери бар экен да өзүнчө. Анан могу айтканыңызга дагы азыр мен да бир нерсе эсиме келип кетти. Мисалы мен ушунча кыргызчаны эми биз баягы эне тил болгон үчүн, чөйрөдө чоңойгон үчүн билип калдыкпы, бирок негизи мектептен мындай негиздүү көп нерсени укчу эмес экенбиз да. Мен могу жапонча, корейчени окуй баштаганда анан кийин кыргыз тилин кайра тереңирээк түшүнгөндөй болдум. Себеби дегенде буларда ошо себеби структуралык жактан жапон тили, мисалы корей тили кыргыз тилине абдан окшош да. Этиштер биздикиндей болуп, мисалы ойлонуп көрөт, мисалы думать, смотреть деп орусча айтпайбыз, бирок ойлонот, көрөт деп эки этиштен турат да. Анан мисалы коюп коет, жазып коет, мынтип коет дейт да. Бирок ушу мисалы айтканда айталы, азыр мына коюп койду, эки жолу кой деген сөздү айтып атабыз. Бирок экинчисинде эмнеге кой деген айтылат экенин мен билчү эмес экенмин мисалы. Бул жапон тилинде окугандан кийин, жапон тилинде да ушинтип айтат да. Коюп кой деп эки жолу айтат. Ойте ойте депчи. Итте ойте же болбосо бир нерсе кылганда ятте ойте дейт. Жасап койчу же коюп койчу. Ошондон кийин анан кийин могу кыргыз тилинин мааниси ушундан окшойт деп ойлосом, чындап эле бип-бирдей болуп келип чыгып атат да. Анан бизде дагы ошон үчүн кыргыз тилди дагы ошо жапон менен корей тилди билген кыргыз тилдүүлөрдү дагы келечекте кыргыз тестке аралаштырып, ошолордун практикасын көбүрөөк алып, себеби алар Америкадан, батыштан алганын билебиз да, өтө сонун. Бул себеби будан качпай, бул себеби бул инструмент себеби. Инструменттен коркпошубуз керек. Инструментти кайсы жерде деле колдоно берсе болот. Бул себеби бычак, балта сыяктуу да. Анан буну ошондой кылып келечекте терең колдонсок, мүмкүн кыргыз тилинин келечегине жакшы болобу дейм да. Мисалы мен билгенден азыр Жапон, Корейде филология боюнча докторлугун жазып бүткөн абдан көп адистер даяр турат, бирок тилекке каршы аларды биздин мамлекеттик сектор ошолордун билимин мындай жетиштүү колдоно албай атабы деп ойлойм да. Албетте, чын эле ошо сиз айткандай баягы тилдердин окшош структурадагы, окшош түзүлүштөгү тилдердин негизги түпкү теги баягы баары бир болуп келбей эле тил бул ой менен байланыштуу да. Демек ошол тилдердин структурасы бирдей болгон элдердин түпкүлүгүндө ойлоо, ой түзүлүшү бирдей барып бири-бири менен байланыштуу деп ойлойм да. Ошондуктан жана сиз айткандай структурасы окшош, логикасы окшош тилдер болот. Бул бир жагы, анан экинчи жагы биз баягы дагы эле бул жалпы билим берүү системасынын проблемасы болуш керек. Бул кыргыз тилдики эле эмес да. Мисалы биз кыргыз тилди эле эмес, ошол эле орус тилди же инглиз тилди көбүнчө баягы сиз айткандай жаттап үйрөтөбүз да. Ошон үчүн биздин өлкөдө бүгүнкү күнгө чейин что, где, когда деген оюн мындай популярдуу. Арийне ал оюн жаман деген жокмун, бирок ал оюнда логикалык дагы суроолор бар, бирок суроо өзү эле берип тургандай эмне, качан, каерде деп атат да. Мисалы биз Алыкул Осмонов 33 жашында көлдөн келе жатканда түнкү саат 2-де ай кайсы жерде турган эле, күн бүркөп эле жан жайында атып эле, мисалы ушуларды жатташтын эмне кереги бар? Мисалы бул пайда деле бербейт да, жашоо өзгөрбөйт мында. Бирок жашоодо андан да маанилүү критикалык ой жүгүртө турган багыттагы билим берүүгө бара-бара өтсөкпү деп айтат элем да. Мисалы кыргыз тилди дагы ошого басым кылып, себеби мисалы эмне үчүн мен TOEFL деле көп айтам, же жапон тилинекен. Себеби бул жерде жазуу деген жеринде көбүнчө аргумент келтирип үйрөтүү бул
эмне үчүн деген суроого жооп издетип үйрөтө турган, критикалык ой жүгүртүүнү машыктыра турган билим берүү болсо мен жакшы болобу эле деп ойлойм да. Мисалы кыргыз тилди деле ушундай кылып үйрөтсө болобу. Мисалы айталы, жөнөк мына коомдо эң талаш болуп жүргөн суроолордун бири, мисалы айталы, паранжа же кыжатты кийип балдар мектепке келиш керекпи десе, бир тарабы жок дейт, бир тарабы ооба дейт. Бул жашоодо бул бириники эле туура же туура эмес деген эреже жок. Бирок айталы, эмне үчүн ошентип ойлойсуң же эмне үчүн антип ойлобойсуң дегенге аргумент келтирип, себебин, аргументтерин 1, 2, 3 деп тизип, санап, жазып, ошону айтып үйрөтө тургандай тилди үйрөтсөк кандай болот эле дейм да. Бул жаатында кантип ойлоп атасыз, жана ишке ашып атабы ушундай нерсе? Туура айтасыз. Бул биздин азыркы учурда Кыргызстанда деги эле билим берүү системасында аябай олуттуу маселе да. Бул боюнча дагы биздин баягы менин жана бир нече мени менен чогуу иштеген кесиптештеримдин жүрөгүн өйүп жүргөн маселенин бир жараттын оозун ачтыңыз. Кыргыз тилин окутуу боюнча эле алайынчы, менен башка тармактарга кийлигишпей эле коеюн. Кыргыз тилин жанагы сиз айткандай метод менен ошол багытта ошого басым жасап окутуу үчүн биринчи бул ошол багытта билим берген, окута алган мугалим керек. Анан жана мен айтпадымбы, ошондой мугалимдер бар депчи, бирок алардын саны тилекке каршы аз болуп атат да. Анан Кыргызстан деген жалаң эле ушу Бишкек эмес да. Анан бул жерде менин жеке пикиримде биздин министрлик, билим берүү министрлиги, мектептер менен иштеген департаменти болобу, вуздар менен иштеген департаменти болобу, бир тренингтердин, жанагы англис тилчилеринин кадимкидей тренингтери өтөт да. Методика боюнча тренингтер өтөт. Алар үчүн Америкадан, океандын ар жагынан атайын тренерлер келип, ошо методика боюнча алардын бир тажрыйбасын такшалтып кетет да. Бизге кыргыз тилинен чет өлкөдөн бир тренинг келбейт да, кыргыз тилин окутуу боюнча. Ошон үчүн мына вуздун мугалимдери менен, анча-мынча илимпоздор менен бир байланышып, бир тренинг топ түзүп, анан кийин баягы региондорго, Кыргызстандын башка жерлерине, алыскы райондорго жиберип, ошол жердеги мугалимдерди ишмердигин ушул багытка бурууга аракет кылыш керек деп ойлойм да. Бул сөзсүз жасалышы керек болгон иш. Бул реалдуу дагы иш. Буну жасаса дагы болот. Анткени мен муну өзүмдүн тажрыйбамдан билем. Биз бир учурда ошол өзүмдүн кесиптештерим менен бирге чогулуп, бир 3-4 киши чогулуп, өзүбүздүн каражатыбызга тырмалап бир кыргыз тилин ошо мугалимдерин колдоо фонду деген сыяктуу бир кичинекей фонд түзүп, анан кийин баягы жанагындай методикалык разработка деп коебуз, каражаттарыбыздын баарын, китептерибиздин баарын көтөрүп алып, брошюралардын баарын чыгарып жеке каражатыбызга. Анан кийин ошо Нарынга, Ат башыга барып, кадимкидей мугалимдердин тренингтерин өткөрүп келгенбиз да, өзүбүз барып инициатива көтөрүп. Анан баягы тилекке каршы бул мүмкүнчүлүгүбүз биздин көпкө жетпей калды. Анан белгилүү бир убакыт азыр учурунда токтоп турат. Бул ишти дагы кийин жанданталы деп ойлоп атабыз. Биз дагы биздей ошо бизге менен тилектеш болгон, бизге кошула турган, пикирдеш болгон адамдар көп. Ошолорду чогултуп да уланталы деген бир пландарыбыз бар. Анан болот, эмне үчүн болбосун? Жана сиз айткандай, ошол логикага басым жасап, критикалык ой жүгүртүүгө басым жасап, ушуга басым жасагыла, мына силерге материал, мынакей китептерди мындай кылып түзсөңөр болот, тексттерди мындай кылып түзсөңөр болот, көнүгүүлөрдү мындай кылып түзсөңөр болот деп азыр биздин мугалимдерге бир жол көрсөтүп, бир кичинекей жолун гана ачып койсок, алар өздөрү андан ары кызыгып иштей баштайт экен. Биз муну тажрыйбабыздан көрдүк. Биз жана Ат башыга барганда, Нарынга барганда мугалимдер кадимкидей жакшы экен деп кабыл алып, ошолорду колдонуп, кийин дагы бир топко чейин бизге көп суроолорду берип турушту да. Анан эмне үчүн болбосун? Ошол болгону ушул багытта иш алып барыш керек. Анан жанагы мугалим эжекелер, азыр мектептерде иштеп аткан мугалимдердин баары бир орто жашап калган мугалимдер да, көпчүлүгү. Жаш мугалимдердин пайызы ал жерде канча дейсиз мисалы. Анан ал эжелердин баары баягы сиз айткандай советтик мектептен өткөн, советтик методиканын гана көргөн билгени ошол советтик методика болуп калган да. Ошол фрейм, ооба, ошонун ичинде калып калган. Эми аларды баягы ошол чектин ичинен чыгарып жибергенге бир жылчык ачып эле жанагындай жаңылыктар менен тааныштыруу ишин ошол министерство колго алса, же болбосо бир кандайдыр бир
жардам бере турган бир жигердүү бир топ өзүбүздүн инициативаларыбыз менен 1 киши 2 киши 4 киши 5 киши эч нерсе жасай албайт экен. Бул бир аз дагы чоңураак бир топ керек экен да бугачы. Ошондой болсо сөзсүз түрдө болот. Бул реалдуу нерсе. Болгону ишке ашырганга аракет кылыш керек экен. Мен билгенден бүгүн мисалы сиз иштеп аткан азыркы Манас университети Кыргыз Республикасында топ мындай университеттердин бири да. Ошо Америка университети, Манас экөөнү мындай конкурент деп карашат экен көбүнчө. Коррупциясы да жок деп анан ичиндеги берилген сабак берүү методикасы дагы, жалпы системасы дагы мен уккандан тиги батыштыкындай дейт. Кредиттер менен, анан кийин анан силерде дагы абдан квалификациясы жогору мугалимдер жүрөт. Анан ушул жаатында мүмкүн силер дагы кыргыз тилди азыр мен айтып кеткен проблемаларды идентификация кылып, коомго алып чыгып, анан кийин ошолордун үстүнө монтип иштелишели деп билим берүү министрлигине же жалпы өкмөткө ушул кыйкырыктарды айтып, ай монтели деп силер инициативаны албайсыңарбы деп айтайын дегем да. Силер себеби эң авангард университетсиңер го. Эми башка университеттерге ташыргытпай эле коеюн. Эми аларды мен күнөөлөйм, себеби алар баягы советтик системанын университеттери. Силердики Түркия менен мындай иштешкен үчүн авангард, башкачараак, арал сыяктуу мындай алдыңкы университет эмессиңерби дегеним да. Болобу ушундай нерсе? Сөзсүз түрдө болот. Анан бул болуп жаткан нерсе, Сейтек мырза. Сиз билесизби, бул албетте көп баягы прессага, газет, журналдарга жазылбайт, жана мен айткандай. Бирок бул болуп жатат. Реалдуу иштер мындай болуп жатат, баягы билинбейт да. Бул эмнени айта алам? Мисалы, жанагы биздин университеттин баягы коомчулук менен кызматташуу деген өзүнүн дагы бир миссиясы бар, милдеттери бар. Анан ошол коомчулук менен кызматташуу деген программасынын миссиясынын алкагында бул Кыргызстанда кыргыз тилин үйрөнгүсү келген уюмдарга, мекемелерге биздин университеттен барып сабак беришет. Бекер эле да мындай. Анан кийин мугалимдерге биздин кыргыз тилчилер, кыргыз тилин үйрөткөн мугалимдер методикалык жактан семинарларды дайыма өтүп турушат. Региондорго барыпчы, методикалык жардамдарды көрсөтүшөт. Анан кийин Кыргызстандагы лицейлер, мектептер, окуу жайлары менен иштешет. Эгер бизге келип сабак бергиле, ошо кыргыз тилинин методикасы боюнча семинар өтүп бергиле же лекция окуп бергиле десе, сөзсүз түрдө ал жака барып мугалимдерибиз колунан келген жардамын берип турат да. Анан жанагындай сиз айткандай чоң инициатива көтөрүлгөнүн билбейм, бирок кыргыз тилин окутуу, кыргыз тилин окутуунун жаңы методикалык усул ыкмаларын жайылтуу боюнча колунан келген иштерин баарын жасап жатышат да. Ким суроо талап менен кайрылса, ким жардам сурап кайрылса, баарына жардам берилип жатат. Анан кийин жанагы чиновниктерге, мамлекеттик кызматкерлерге сабак берген мугалимдердин көпчүлүгү ошол Манас университетинен барып беришет. Тренингтерди өткөндөр ошо Манас университетинен. Анан дагы бир нерсени айтып коюш керек. Бул Манас университетинде сабактар кыргызча, анан түркчө берилет да. Анан болбой эле кыргыз студенттердин пайызы көп аябай. Мисалы 80% кыргыз студенттер. Анан ошолорго 80% кыргыз студенттерге кыргызча сабак өтүлүш үчүн баягы илимий китептер, лекциялардын баары кыргыз тилине которулуп жатат да. Анан ал илимий китептер, лекциялар кыргызчага которулуп жатканда бул жерде терминдерди кыргызчалаштыруу маселеси дагы келип чыгат. Анан ошол терминдерди кыргызчалаштыруу маселесин бир жолго коюу максатында Манас университетинде илимдин бардык тармактары боюнча кайсы факультеттер болсо, эми медициналык факультеттен башка медициналык терминдердин сөздүгүн бул Ашырал Зурдинов агайыбыз түзүп койгон, жакшынакай кылып. Башка тармактар боюнча кыргызча, орусча, англисче, кыргызча терминдерди жана илимий терминдерди ошолордун баарын кыргызчалаштыруу иши азыр бүтүп калды да, акыркы стадияга келип калды. Буюрса эми ал дагы электрондук вариантта ошо бүтүндөй кыргыз коомчулугуна мындай жарыяланганы турат да. Ошол. Анан эми ошол эми баягы инициатива көтөрүп кыйкырып чыккан эч ким жок, бирок ошондой майда барат, реалдуу иштер жасалып жатат. Анан ошо бардык чоң иштер майда нерселерден куралат. Анан буюрса дагы көп иштер жасалат деп ишенем. Эми негизи ооба биз улут куруу жөнүндө көбүрөөк сүйлөшөлү дедик эле, бирок ал суроону оюмча баары бир биз
министрлик же болбосо ошо тил комиссиясы менен көбүрөөк талкууласак болот. Сизге көбүнчө эми эксперттик кызык суроолорду айтсам деп жүрөм да. Негизи азыр өзүңүз айтып кеттиңиз, терминдерди кабыл алуу боюнча бирдиктүү эреже жөнүндө. Бирок ошол эле учурда мисалы фонетикалык норма деген да түшүнүк бар. Мисалы айталы биз латын арбин колдондук бир учурда. Касым Тыныстан мырза биздин чоң атабыз иштеп чыккан эреже боюнча, мисалы 30-чу жылдары чыккан Эркин тоо деген гезиттин алгачкы сандарын алып окусаңыз, ал жерде Кемүнөз партиясы дейт, Кыргыз Республикеси деп жазып атат да. Бирок ошентип жазган үчүн ал кишилер бардыгы бул Туранды каалайт экен, кыргыз тилинин өзгөчөлүгүн каалайт экен, булар улутчулдар экен деп 37-жылы бардыгын ап таштады. Анан кийин коркуп калгандан кийин бардыгы Кыргыз Республикасы деп жазып калдык. Коммунист деп жазып калдык. Мурда Кемүнөз деп эле айттык. Эми сурайын дегеним, кыргыз тилинин фонетикалык нормасы будан кийин дагы деле орус тилинин, орустардын фонетикалык нормасы менен чет өлкөлүк сөздөр кире бериш керекпи, же кыргыздын өзүнүн дагы фонетикалык нормасы менен эле айтса болобу? Мисалы, ошол англис деген сөз өзү ингланддык адамдар өздөрү English дейт да. Кыргызча English деген оңоюраак айтылып атат. Англис деп айткандан көрө оңой айтылып атат да. Эмне үчүн биз кыйналып эле ошо мурда СССР учурунда таңуулап койгон эреже менен эле кала беришибиз керек? Бул жөнүндө, бунун үстүндө талкуу болобу будан кийин? Жана өзүңүздүн жеке тилчи катары эксперттик пикириңиз кайсынысы туура болмокчу? Кайсы жагына кетсек жакшы деп ойлойсуз? Эми бул фонетикалык маселелер боюнча илимпоздор чогулуп кыргыз орфографиясы, орфоэпиясы боюнча буга чейин бир нече талкуулар болгон. Аягында талкуулар боло берип, орфографиясы дагы, орфоэпиясы дагы талкуулай берип, бир нече жолу өзгөртүп, ортодон мындай жазыш керек деп атып, анан кийин азыр уже тынчып калдык да, дымып калдык. Анан эми илим чөйрөсүндө сөзсүз бул тармактар, бул талкуу болуш керек. Баягы кыргыз тилин өнүктүрөбүз десек. Анан сиз айткандай жанагы башка тилде кирген терминдер, аталыштарды биз кыргыздардын өзүнүн тилдик өзгөчөлүгүнө, фонетикалык өзгөчөлүгүнө, мындайча айтканда кыргыздардын көмөкөйүнө, артикуляциясына жараша кабыл алып, анан ошол бойдон кандай баягы ыңгайлуу айтылса, ошондой жазылсын деп кабыл алып койсок болот, эмне үчүн болбосун? Анткени биздин тилибизге кирген көп сөздөр, мисалы, өзүнүн түп нускасынан фонетикалык жактан таптакыр башка айтылат. Ал биздин сөз болуп калган, биздин көмөкөйүбүзгө ыңгайлуу айтылып калган сөздөр да. Мисалы, араб тилинен кирген сөздөр бар, монгол тилинен кирген сөздөр бар. Мисалы, бүгүн мектеп деле деп атпайбы? Мактаб деген сөз да. Ошто куршап деген айыл бар. Бул куршаб, б деп жазыш керек. Бирок кыргыз тилинин нормасында сөз б тамгасы менен бүтпөйт, билесиз. Сөзсүз. Ошондой эле мургаб деген дагы бул тажик сөзү, бирок мургап деп айтабыз. Мектеп деп өзүнүн фонетикалык норма болуп атпайбы? Ушул сыяктуу дегеним да. Эми Сейтек мырза, бул аябай кандай десем, баягы мындай бир айлампалуу маселе да. Мунун бир жагынан тартсаң, бир учунан тартсаң, бир учу ыдырайт дегендейчи. Буга эми жанагы биздин академиядагы мен деген аалымдар бир орток чечим кабыл алып, тез жанагы бир Советтер Союзунда жана кыргыз тилинин орфографиясын кабыл алып аткан учурдагыдай бир чоң сессия же талкуу уюштуруп туруп эле биз ушундай кабыл алдык, биз мындан кийин ушундай жазабыз, ушундай кабыл алабыз деп койсо эле, анан элдер колдонсо эле бул иш боло турган иш да. Анан эмне үчүн андай болбой атат? Эмне үчүн андай болбой атат? Анткени бардык нерсе өзүнүн ордунда турушу бардыгы үчүн ыңгайлуу. Буга эч кимдин башына ооруткусу келбейт, чынын айтканда азырчы. Анан баягы буга чейин калыптанып калган эрежелерибизди дагы кайрадан өзгөртүп, андай жазабызбы, мындай жазабызбы деп талаш уюштуруу зарылчылыгын эч ким деле көрбөйт азыркы учурда. Эртеңден баштап баарыбыз халал, халяль деп жаза баштасак кыргыз тили бузулбайбы? Бузулат. Адал эле деп айтып жүрбөдүкпү? Сөзсүз түрдө Арам эле деп айтып бузулат. жүрбөдүкпү? Сөздөрдү бузсак эмне болот?
бузулат, сөзсүз түрдө бузулат. Ошон үчүн жанагы дагы бир жолу айтып атпаймынбы, мен сизге кошулам чын эле толугу менен. Биз өзүбүздүн тилибизге кабыл алган сөздөрдү өзүбүздүн көмөкөйүбүзгө ыңгайлаштырып айтып, ыңгайлаштырып жазууну мен толук колдойм. Анан эми буну баягы бир кишинин ою менен, эки кишинин ою менен болбойт экен да. Буга чын эле баягы бир эрк, анан бир иш керек экен да, бир баягы бир уюм көтөрүп чыгыш керек экен. Тил институту, мисалы биздин академиядагы тил институтунан көп нерсе талап кылынат да, зависит орусча айткандачы. Анан эми эгер ошондой эреже кабыл алынса, кыргыз тилибиздин байышына жакшы эле болмок. Өзүбүздүн тилибиздин өзгөчөлүгүн сактап калыш үчүн дагы бир чоң мүмкүнчүлүк түзүлмөк деп ойлойм. Эми дагы бир суроо. Азыр жакында эле ызы чуу болгон суроо. Орус тилге мамлекеттик тилдин статусун берилиш керек деп бир депутат айтып чыкты. Сизден сурайын деген, мамлекеттик тил менен расмий тилдин айырмасын мага түшүндүрүп бериңиз. Мен чынын айтайын, такыр эле түшүнө албай койдум экөөнүн айырмасынчы. Туура айтасыз. Мен түшүнүгүмдө экөө бирдей эле сезилип аткандай да. Менин түшүнүгүмдө деле экөө эле бирдей сезилет. Ишенесизби ушуга? Мамлекеттик тил менен расмий тилди бөлүп коюш, бул эми өзүңүз билесиз да, башында бир мындайча айтканда бир баягы сага дагы макул, хоп майли, сага дагы хоп майли деген бир кырдаалдан келип чыккан да. Анан эми орус тилин мамлекеттик тил статусун алышы керек деген ойго мен ачык эле айтам, эч кимден жашырбайм, караманча каршымын. Биз эми ушунча мамлекет болуп, ушунча тилибизди ушуга чейин алып келип сактап, анан ушунча азаматтарыбыз туруп, ушунча адамдарыбыз, илимпоздорубуз туруп, ушунча саясатчыларыбыз туруп, мен деген кыйындарыбыз туруп, анан кийин эми тилибизди жоготуп алсак, анда биз мамлекеттүүлүгүбүздү жоготуп эле тарап кетишибиз керек деп ойлойм да. Мисалы мамлекет деген бул расмий деген сөз да. Расмий деген нерсе бул мамлекет деген тил. Демек бизде эки мамлекеттик тил бар экен да. Эми азыр эгер ошондой түшүнсөңүз, эки мамлекеттик тил бар. Бул жерден дагы бир маселе келип чыгат. Өткөндө баягы азыр жанагы киргиздер, мындайча айтканда эми баягы кыргызча билбеген тырмакчадагы киргиздер, анан орус досторум көп, мисалы менин анча-мынча тааныштарым айтат да, биз баягы кыргыз тилин үйрөнөт элек, анан кийин бизге окуу куралы жетишпейт, анан мугалим жок, методика жок деп ушундай шылтоолорду айта беришет да. Анан ошолорду буларга эмне керек экен, кандай методика керек экен, кандай окуу куралы керек экен деп мен бир кыскача бир соцопрос, социологиялык бир суроолор иликтөө жүргүзөйүн, чакан бир иликтөө жүргүзөйүн деп суроолордун тизмегин түзүп анан тараттым. Ошол киргиздерге, анан орус тилдүүлөргө. Анан ошондо ишенесизби, ошол мени баягы чочуткан нерсе, ошол учурда көпчүлүк адамдар айтат да, мен кыргыз тилин үйрөнбөй деле койсом болот. Анткени бардык орус тилинде деле мен ишимди жүргүзө алам. Мамлекеттик тил, орус тили деле экинчи мамлекет тил болуп турбайбы? Алар деле ошо расмий тил, орус тил деп бадырайып жазылып турса, демек ал мамлекеттик тилди, кыргыз тилин билүүгө кажети деле жок ан үчүн. Анын муктаждыгы деле жок. Азыркы мыйзамдын өзүнө өзү карама каршы келип атпайбы? 2018 жылдан баштап баары мамлекеттик тилде болсун деп атат. Конституцияда бизде бадырайып так жазылып турат. Кыргыз тили мамлекеттик тил, орус тили расмий тил. Расмий тил деп, ооба. Бүгүн министрликтин ичи бул мамлекеттик орган. Ооба. Бул расмий орган. Расмий орган. Демек эки тилде тең эле каалаган тилде жазсак болот экен да. Каалаган тилде жаза берсеңиз болот. Ал жерде анда сиз биз орусча деле, жалгыз орус эле тилин билсек деле жетишет экен да бизге андачы. Эгерде азыркы учурдагы мыйзамдын чегинде карап көрсөк, жанагы кыргыз тилди билбесек деле болот турбайбы андачы? Мамлекеттик сектордо жүргөндө. Азыркы учурда ошондой бир ошол деле абалга келип калдык. Азыркы учурда жанагы эмеде мыйзамда деле жазылып турбайбы? Бир эгер мен туура эсимде болсо, мамлекеттик тилде жүргүзүлөт, зарыл болгон учурда расмий тилде жүргүзүлөт деп жазылып турат да. Сиз барып, мисалы, мага азыр орус тилде арыз жазуу зарыл десеңиз, азыр ушундай мен үчүн ошол зарылчылык бар десеңиз, сиз кааласаңыз орус тилде деле жазып, анда бардык эле мага ушул зарылчылык деп жаза берсе болот да. Ошол да, азыр ошондой мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Биздин бир жанагы мыйзамда так жазылбагандан кийин бул кайсы жерди биз кыргыз тилде гана сүйлөй турган жер деп айтабыз, кайсы жерди эки тилде тең сүйлөсө болот, кайсы жерде могул эле тилде сүйлөсө болот деген эч жерде жазылган эмес да. Ооба. Зарылчылык болгон учурда зарылчылыкты ким аныктайт аны? Ошол депутат аныктайбы? Аны президент аныктап береби? Ооба да. Аны биз өзүбүздүн карап эле, менин зарылчылыгым ушул десек, анда азыркы жаңы
дайындалган министр мырза өзүнүн зарылчылыгына карап эмне кылат кыргыз тилди үйрөнүп? Жүргүзө берет. Өткөндө эле бир эже мисалы ошо. Анан эмнеге биз кыйкырып атабыз анда аларды кыргызча сүйлө деп? Эми кыргызча сүйлө деп кайра өзүбүз баягы каршылык келип өзүбүз менен өзүбүз баягы өзүбүздү муунтуп атабыз да бир чети караганда. Баягы жана каргайын дейм, жалгызсың каргабайын дейм байкушсуң деген эле кеп да. Өткөндө дагы бир эжебиз мисалы өзүн бир сыйлыкка көрсөтүп, мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүп, анан кийин баягы кыргыз тилчи өзү болбосо филолог, министрликке барып, мэрияга барып ошол өзүн сыйлыкка сунуштап документтерин толтуруп жүрсө, ага баягы орусча бланктарды, кагаздардын баарын бериптир да. Анан бул кыргызчасы жокпу? Мен кыргызча эле толтурам десе, жок, орусча толтуруңуз. Ушул орусча эле бланк бар дептир. Анан баягы кыргыз тилчи эжеке орусчанын жарымын түшүнүп, жарымын түшүнбөй толтуруп, эми элестетиңиз бир бланк баягы пункттардын баары орусча жазылган, ичиндеги мазмуну кыргызча. Элестетсеңиз, анан ошол бойдон жазылды дагы кетти. Эми ушул билбейм мен, бул кайсы иш кагазынын түрүндө кирет да, мисалы. Бир башаламандык да бул мисалычы. Бул жерден дагы ошо дагы эле бир жакында бир байке агайыбыздын айткан сөзү бар эле да. Негизи азыр өлкөдө бүт бардык маселе чечилип, ушул жерде эле проблема болбостон, бул бардык өлкөнүн абалы кандай болсо бүгүн ошондой. Бул дагы ошонун эле бир күзгүсү демек деген сыяктуу. Оюмча бул негизи мына улутту бириктирүүнү коелу, азыр биз биринчи жок эле дегенде мына мыйзамдагы карама каршылыктарды дагы жоюп, андан кийинки ушу кыргыз тилди могу жайылтуунун эң элементардык маселелерин дагы мисалы чече албай турганыбыз бул дагы ошол эле жалпы коомдун ошо күзгүсүнүн бириби деп азыр мисалы аргасыздан ойлоого туура келип атат да. Түрдө баягы жанагы сөз бар эмеспи? Кичинекей чыйыр бара-бара даңгыр жолго айланат дегенчи. Анан ошол бардык нерсе бир кичинекей чыйырдан, бир мындайча айтканда кирпичтерден башталат да. Бардык чоң нерсе дубалды эле кыштардан, кичинекей бөлүк кыштардан куралат эмеспи? Анан ошол сыяктуу эле ошондой жанагындай элементардык жанагындай бланктар кыргызча болмоюнча, элементардык мисалы бир жерге барып, дүкөнгө барып кыргызча соода кыла албасаң, анан баягы көп жыйында бир эле өңү буруу бир киши отурса, орусча сүйлөп, орусча доклад окуп атсак, анда биз кантип анан кийин улут болуп бириге алабыз? Улут болуп биригиш үчүн бирдей ойлонуш керек. Бирдей ойлонуш үчүн бирдей тилде сүйлөш керек. Анткени ой менен тил бул тыгыз байланышта баары бир болбой эле. Эмесе биз бир топ эле бизди кызыктырган могу биздин көйгөйлөр, тилдер жөнүндө абдан жакшы деп мисалы талкуу кылалык окшойт деп ойлойм. Өзүңүздүн кандай оюңузда азыр могу кыргыз тил тууралуу кандай өзүңүз ичиңизде жүргөн бир күйүттөрүңүз бар? Кыргыз тили жаатында дагы могу иштер жүрсө жакшыраак эле, могу иштер жүрбөй атат деп өзүңүздө кандай күйүттөрдү көтөрмөксүз мисалы? Жакшы, эми кыргыз тили боюнча жүрбөй аткан иштер жөнүндө айтпай эле коеюн. Кыргыз тили боюнча жасалышы керек болгон. Билем сиз ыш керек деген нерсени көп жактыра бербейсиз, бирок баары бир кыргыз тилинин баары түзүлүшү ушундай экен да, жасаш керек деп айтат экенбиз. Жок, бул концепция катары айткан туура деп ойлойм да. Бирок күнүгө эле биз концепцияны айта берсек, мындай абсурд болуп кетет го. Кыргыз тилин жанагы колдоого муктаж деген нерсеге мен каршымын. Кыргыз тилин колдоого эмес, кыргыз тили колдонууга муктаж азыркы учурдачы. Ар бир жаран макул башка улуттарды жөн эле коелу, биз кыргыздар өзүбүз эле ошо кыргыз тилин колдонсок, балабызга өткөрүп берсек, үй бүлөбүздө колдонсок, балабызды кыргыз мектепке берсек, кыргыз бала бакчага берсек, анан эмне үчүн кыргыз тили өспөсүн, өнүкпөсүн да? Анан кийин кыргыз тилинде эң биринчи кыргыз тилинин өнүгүүсүнө шарт түзө турган дагы бир негизги нерселердин бири бул кыргыз тилинде илим жазылыш керек. Илимдин жазылышы бул өтө маанилүү. Жаңы маалыматтардын кыргыз тилинде жазылышы, жарыяланышы өтө маанилүү. Мисалы мен азыркы учурда баягы илим чөйрөсүнө аралашып калганда көп адамдарды билем. Кандидаттык диссертациялар, доктордук диссертациялар, илимий жаңы ачылыштар көбүнчөсү орус тилинде жазылат.
Анан кийин дагы жакшы азыр ВАК тиги эч болбосо авторефератын кыргыз тилинде жазгыла чыгаргыла деп бир талап коюп коюптур да. Анан эми ошол талапты дагы кыпкыргыз сизге мага окшогон эле көзү бүтүгөн бир кыргыз, Кыргызстанда жашаган 7 атасынан бери кыргыз адам орус тилинде диссертация жазып атып, анан ошо рефератын кыргыз тилинде жазуунун өзүн оорчулук катары көрүп атат да. Ошо кыйналып, кысталып, жаман көрүп, эмнеге мага ушундай талап коюп койду? Мен орус тилинде эле чыгарып таратып жиберсем жакшы болмок. Мен негизги ишим орусча да деп ошо кыргыз тилин теңине албай ошол учурда. Ошондой мамилелер көп да азыр. Биз ушул мамилени ташташыбыз керек. Анан колдонушубуз керек. Болду, башка эч нерсенин кереги жок. Анан илим жазыш керек. Сиздин айткан азыркы сөзүңүздө бир сөздү алып чыгуу өтө маанилүү деп ойлодум. Бул ачкыч болуп берет да, буну key деп айтсак болот да. Keyword ачкыч сөз. Сиз айттыңыз, колдоого муктаж эмес, колдонууга муктаж деп. Анын сыңарындай азыр ойлоп көрсөм, бул кыргыз тили азыр 23-сентябрдин гана тили болуп калгандай болуп калды го. Баягы кыргыз тили майрамы десе күпүлдөп баарыбыз сахнага чыгып, ошол учурда декламацияларды күпүлдөп, эмоцияларга берилип айтып, анан баары кол чаап, анан могу күндө могулар жазылды, баары жазылды деп туруп, анан ошону менен кыргыз тилинин абалы оомейин болуп, анан болду деп токтотуп чыккандан кийин ал кыргыз тил дагы 365 күн сумсарып, өзүнүн колдонулуусун күтүп туруп калгандай, кээде ушундай. Жок, эми колдонуу дегенде баягы 23-сентябрда эле эмес, бул күнүмдүк кадыресе турмушубузга айланыш керек да. Бул мындай орусча айтканда естественное, нормальное состояние болуш керек да. Мисалычы, үйүмдө, көчөдө илим жазсам илимимде, телевизорго чыгып сүйлөсөм телевизордо, жыйналыш өткөзсөм жыйналышта, күнүмдүк бир жылда канча күн болсо ошончо күн мен кыргыз тилин колдонушум керек деген маселе да. Анан бир күн жана сиз айткандай бир күн колдонуп декламация айтып, анан калган күндөрү мен эшикке чыгып алып орусча сүйлөшсөм, анда болбойт чын эле. Жанагы соцфонддун бир кызматкери келип бир учурда бизге жыйналыш өткөндө соцфонд боюнча укуктарыбызды айтып бергенде 100% кыргыздар отурган жерге келип алып орусча лекция окуп кеткен да, мисалычы, баарыбызды таң калтырыпчы. Анан ушундай ошол жерде эми кыргызча, кыргыздарга кыргызча лекция окуш эмне үчүн болбосун, мисалы. Ошол маселени айтайын дедим да. Макул, анда Рахат айым бүгүн атайын убакыт бөлүп, ушунча алыстан бияка келип, бир топ мындай ой толгоолоруңуз менен бөлүшүп кеттиңиз. Мен абдан ыраазы болдум. Оюмча эмдиги бул биздин негизи улут куруу деген жалпы ажендада тапшырманын ичиндеги кыргыз тили ошол улутту куруучу бир механизмдердин бири катары деп гана карайм да. Арийне улутту куруунун бир нече жолдору, өзүнүн полисилери бар. Анын бири эффектүү жолунун бири бул ошо кыргыз тили аркылуу деп мен ишенем да, дагы деле. Ал үчүн эмдигиде дагы ага тиешелүү адистерди чакырып талкуубузду улантабыз деп ойлойм. Бүгүн атайын келип бердиңиз. Мен чоң ыраазычылык билдирем. Эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн улустөр жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы аягына келип отурат. Бүгүн бизде конокто Манас университетинин профессору Рахат айым болду. Бүгүн биз улут куруу маселесин талкууладык. Келечекте дагы деле мурда айтып кеткен 5 парадигмага тиешелүү, ага тиешелүү суроолорду көтөрө бермекчибиз. Биз менен эфирде боло бериңиз. Эмесе мен кош айтам. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.